Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Кандайсыздар, тугандар, кутман кечиңиздер менен. Бардыгыңыздарга салам. Кичине адамдарды күтүп туралы, сабак өтөбүз. Жумагүл келди. Жылдыз келди. Келиңиздер. Айнура, Айдина, келиңиздер. Азыр биз сабак өтөбүз, кутман кечиңиздер менен. Самара, Самира, Айсулу. Алейкум ассалам, Мавлюда, кандайсыңар? Бүгүн сиздер менен сезимдер жөнүндө сүйлөшөбүз. Сезимдер дегенди баарыбыз билебиз, эмоциялар деп койсо болот. Сезимдерге өтө көп нерселер кирет. Биздин кубануу сезимдерибиз, рахаттануу, кайгыруу, таарынуу, өкүнүү. Биз Аллахым ушундай сезимдер менен кошо жараткан. Бизде ал сезимдерди биз жок кыла албайбыз. Өзүбүз дайыма сезип жашоодо бизди дайыма коштоп жүрөт. Кутман кеч. Бул сезимдерден качабыз, жок кылабыз деп аракет кылбай эле ошол сезимдерибиз менен биз жашап өткөнгө өзүбүзгө уруксат беришибиз керек. Биз өзүбүзгө эле эмес, балдарыбызды да бул сезимдер менен жашатканга көбүнчө уруксат бербей, балдарыбызды кыйнап койгон көп эле учурлар кездешет да. Эсиңиздерде болсун, бул сезим адамдын ийгиликтүү, бактылуу адамдын өнүгүшүнүн негизи да ушул сезимдер аркылуу биз өнүгүп өсөбүз. Өсүү этаптары бул ар кандай сезимдер менен кошулат. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Чогулуп атчабы адамдар, группадагыларга жазып коюңуздар, сабак башталды деп. Суроо жооп да кылабыз сөзсүз түрдө аяктарында. Instagram, TikTok, бардыгыңыздарга салам. Өсүү этаптары, биз өсүп өнүккөндө, жоопкерчилик алганда, өнүгүүдөгү мамилелер тараптанбы, ишибиздин бардык тараптардан жаркыраган, түнөргөн эмоциялар менен кошулат да. Биздин жашообуз негизи эле бир жаркыраган, бир түнөргөн, бир кайгырган, ачууланган, рахаттанган сезимдер менен кошулат. Биз тирүү адамдарбыз, ошон үчүн күн сайын көптөгөн ар кандай сезимдерди баштан өткөзөбүз. Бул сезимдерди баштан өткөзүп жатасызбы? Анда сиз тирүү адаммын деп өзүңүзгө мындай ал сезимдер жашаганга уруксат берип коюңуз. Алар бизге, балдарга, бардык эле адамдарга бул сезимдер эмне үчүн керек? Чечим чыгарууга, мамиле курууга, жаңы нерселерди билгенге, жашообуздагы бардык көп нерселерге жардамын берет. Сезимдерден арылууга, жашынууга, качканга, жок кылганга болбойт. Биз сезимдерди кача беребиз. Кой, мен бул сезимди сезбейин, мен капа болуп калбайын же өкүнүп калбайын деп. Венера айтмакчы, өкүнсөң өкүнүп калыпсың, эмне болуптур, эмне болмок эле. Өкүнүп ал нерседен жашап өтүп жаңы этапка өтөбүз деп. Кубанып калбайын деп коруп коебуз го бизчи. Тарынтып албайын, өкүнүп калбайын деп отура берген болсок, биз көп нерселерди жасай албай калышыбыз мүмкүн, же алдыга ийгиликке жете албай калышыбыз мүмкүн. Сиз дагы эсиңизде болсун, апалар отурат менде көпчүлүгү. Эгер бала сизге эмоциясын көрсөтсө, бул эң сонун нерсе. Балаңыз ыйлап атабы, тарынып жатабы? Бир терс сезимдерин көрсөтсө дагы бул жакшы. Ал сизге ишенип атат. Сиз жакшы апасыз. Балаңыз өзүн мени жаман көрүп калбасын деген деп ойлобой сизге болгон сезимдерин чыгарып жатат. Сизге болгон ишенгендиги бул. Сиз дагы тааныбаган эле адамга барып туруп өзүңүздүн сезимдериңизди чыгара албайсыз. Дулдуңдап, тарынып, чужой адамдарга тарына албайсыз. Эң барып туруп эмне кыласыз? Жакын адамдарыңызга барып тарынасыз. Эң жакын адамдарга өзүңүздүн кылчоруңузду көрсөтөсүз.
бул ал адамдарга сиздин ишенгендигиңиз болот. Мен бир адамга тарынып калдым десе айтам да, сенин ал адам эң жакын адамың турбайбы депчи. Себеби биз бөлөк адамдарга тарына албайбыз. Эң жакын жүрөгүбүздүн ордуна алган, ишенген адамдарга тарынабыз. Ачуусун, кайгысын, сезимдерин сизге ишенип ачык көрсөтүп атышат. Балдарыңыз жашырган жок бул жерде. Коркуп, көз жашын бекитип, сиз келатканда балаңыз ыйлап аткан болсо, сизди көргөндө коркуп өзүн беките калса, мен ыйлаган жокмун апа деп, мындай күлүп тура калган болсо, анда сиз ойлонсоңуз болот. Эмне үчүн балам менден жашырып жатат дер сезимдерин? Мен бир жерде туура эмес кылып жаткан окшоймун. Балам мага ишенбей жаткан турбайбы деп, балаңыздын ишеничине киргенге мамилеңизди бир сырадан башкадан анализ кылып чыкканга аракет кылыңыз. Бала сезимдерин чыгарганда денеси чоңоюп келатат. Жыгылганда ыйлай берет деп айтышат да. Жыгылганда ыйласын, ыйлайт да денеси ооругандачы. Жыгылганда денеси путу канап кетсе дагы күлүп каткырган балдардан коркуш керек да, сезимдерин туура эмес чыгарып жатышат. Буларчы. Баары өзүнүн балаңыз ыйлап, бир нерселерди жактырбай аткан болсо, туура эмес деп айтып аткан болсо, анда баардыгы жакшы эле мындай план менен келатат дегендей да. Эмне үчүн сиз сезимдер менен иштешиңиз керек, сезимдерди билишиңиз керек, апалар. Сиз өзүңүзгө ишеничтүү апа болосуз. Өзүңүздүн сезимдериңиз менен жакшы анализдеп баштаганыңызда. Балага кандай мамиле кылышты билесиз. Ошол учурда баланын ар кандай эмоцияларына туура мамиле кылганды үйрөнөсүз. Сиз жакшы аракет кылсаңыз, окуу амал кылсаңыз, балаңыз жыйынтыгында токтолуп, жакшы бири-бириңизди түшүнүп баштайсыздар. Кыйкырышы, бакырышы өрбөйчү. Бала кычылачылыктан, жеңилүүдөн оңой, анан тез өтөт. Азыр дагы келечекте дагы ар бир учурларда адаптация болот да. Мектепке барганда бала көнүш керек. Кийин жаңы мектепке которуп калышы мүмкүн. Жаңы туугандардын арасына барганда деле бала ошол жерге көнүш үчүн убакыт керек болот да. Ошондой эле чоңойгондо дагы мындай адаптациялар балада тез, жеңил өтөт. Сиз баланын сезимдери менен туура түшүнсөңүз. Мисалы үчүн балаңызды тойго алып бардыңыз, ээрчитип бардыңыз. Сиз ал туугандарыңызды дайыма көрүп жүргөнсүз, билесиз. Балаңыз дагы өзүңүзгө окшоп ойной бербейсизби? Элдин баары ойноп жүрөт, мени этектебечи. Мен жанымдан уялып, жылбай отура бербей, кошулуп ойногун деп баланы, баягы бала аларды биринчи жолу көрүп аткандыр. Аларга көнө элек, тааныш элек, баланын чочуп атканы, уялып атканы бул норма нерсе. Сиз түрткүлөй бергениңиз болбойт да. Бала ал жерге көнүп, адамдар менен таанышып, аралашып кеткенге сөзсүз биз убакыт беришибиз керек. Эгер сиз ушасыз, тезирээк барып аралаш, ойно, элдин баары ойноп жүрөт, сен эле мени оролошуп атасың деп үй баргандан кийин дагы бул адамдарга кошула албайт, уялчак, туугандардын арасында да мен жанымдан жылбай отурду деп келип алып, чоң энесине же атасына жамандаган болсо, бала эмне кылат? Элдин балдарынын баардыгы жакшы, шустрый, аралашып кете алат. Бир эле мен жаманмын. Бир эле мен аралаша албайм адамдарга деп өзүн өзү кабыл ала албай, өзүн өзү баягы күнөөлөп, өзүн жакшы көрбөй баштайт да, баалабай баштайт да. Балдардын сезимдерин боюнга алуу, алардын эмоцияларын сезүүгө жардам берүү, мүмкүндүк берүү, башкаларга көз каранды болуп калуудан сактайт апалар. Башкалардан көз каранды болуп калат да, биз сезимдерин чыгартпай, жашатпай, баягы тоскоолдук кыла берген болсокчу, өзүнө ишенбей башкаларга көз каранды болуп кала берет. Сиз баланы кордолуудан сактайсыз, кийинки чоң жашоодон кордолуп калбасын. Кордолгондо деле кандай деп, мисалы үчүн өзү мага боло берет. Башкалардын баардыгы кыйналбаш керек, мен кыйналсам кыйналып турам. Ал тарынбаш керек, мен мага боло берет деп атып, өздөрүнүн тарынып, ичиндеги кичинекей менди карабай коюп атышат да. Акырында депрессияга түшүп кеттим, мага эч нерсе жакпай атат, өлгүм келип атышат деп кайрылышат. Себеби өзүн өзү эч качан көңүл бурбай койгон да. Биз балдарыбызды кичинекейинен кандай сезимдер менен жашаша, ошол сезимдер менен жашаганга уруксат, мүмкүндүк бергенде балдарыбызды кийинки жашоосунда кордолуудан биз сактайбыз, алдын алабыз. Бул сезимдер менен иштешүү биздин эң негизги эле биринчи балдар менен жасай турган, сиз менен биз жасай турган алгачкы маанилүү иштин башталышы деп койсок болот да. Ар бир иште максат коюшубуз керек.
балаңыз аябай кубанып кеттиби? Балам, сен кубанып жатасыңбы? Мен да кубанып жатам. Аябай мен бактылуу сезип жатам өзүмдү. Ар бир сезимдин аттары менен атап балдарга тааныштырышыңыздар керек да. Уялып кеткен болсо, ой балам, уялып кеттиңби, сен уялып жаткан турбайсыңбы десе, бала, бул уялуу сезимдери турбайбы? Бул нормалдуу эле нерсе. Уялбачы деп айтсаңыз, бала, ой, бул нормалдуу нерсе эмес экен. Бул сезимди сиз уялбачы десеңиз эле, бул уялуу сезим келип калбайт да, бияктан жоголуп кетпейт да. Кайсы бир учурда балага бул уялуу сезими келет да, бул жактан сезимдер чыкканда дагы келет да, бул нерсе, значит мен жаман баламын. Апам уялбачы деген, мен бирок уялып жатам. Ыйлабагын деп ушабыз. Эмикеде балага жакпай турган нерселер болгондо кичинекей балдар эмоцияларын өзүнүн оюн толук билдире албай калганда эмоция менен чыгарат да, ыйлайт. Ыйлоо сезими бул жактан чыгат да. Ыйлаган келип калат го. Аны жок кыла албайсың. Ошол апам ыйлаба деди эле, мен бул жактан дагы деле ыйлагым келип атат. Значит, мен жаман бала окшоймун. Деп өзүн жаман баламын деп бир интихайга келип койбош керек. Бала чыгарып койбош керек да. Эгер ыйлап аткан болсо, сага эмне жакпай атат? Бул туура эле, сен ушул нерсеге кайгырып жаткан турбайсыңбы? Сен ушул нерсеге өкүнүп жаткан турбайсыңбы? Бала билет, бул нормалдуу нерсе экендигин билиш керек. Анан дагы өзүнө камкордук кыла албаган бала, азыр жалкоо, балдарым жалкоо деп апалар көп кайрылып калбадыбы? Бул жалкоолукту биз каяктан пайда кылып жатабыз? Атасы жалкоо же чоң атасы жалкоо, бул генден өтүп кетти дегендерге мен анча деле кошуло бербейм да. Жалкоо деген, эми элестетиңиздер, кичинекей балдарыбыз жалкоо болуп төрөлбөйт го. Жүрмөлөйт, басам дейт, оюнчуктарды чачпа десең чачат, шкафтарды кайта ача беришет. Эми ал бала ыйлайт, ыйлагандан деле жалкоолонбойт го. Ыйлап, бир нерсени алам дегенин кечке айтып, кайта ошол нерсеге жеткенге аракет кылат да. Жалкоолук бул сапат. Ошол сапаттарды биз өзүбүз пайда кылып аткан жокпузбу балдарга кичинекейинен? Аябат, өтө эле ашыкча жакшы көрүп атып, ашыкча камкордугубуз менен балада жалкоолук сапатты биз пайда кылып койгон жокпузбу? Мына ушуну биз жакшылап карашыбыз керек. Азыр чоңой баштаганда эле зеригүү башталды балдарда. Мен жеңилдим, зериктим, жеңилдим дейм, зериктим деп көп айтып башташты. Зериктим дегенде дагы балдарда бир кичинекей депрессиялар бар экендигин, жакпаган нерселер бар экендигин билдирет. Балдар жалкоолук менен зеригүүдөн эмне кылат? Сиз эмне кыласыз өзүңүз? Балдар ошол зеригүүнүн айынан телефондорго көп кирип кетип жатышат. Жалкоолукту биз пайда кылып, өзүм кийгизем, өзүм кийинтем, өзүм жетирем деп балдар аябай баардыгын мен өзүм кылам деп аткан мезгилде биз тоскоолдук, өнүп өсүүбүзүнө тоскоолдуктарды кылып коюп жатабыз. Балдардачы бул нерселердин баардыгын бир сыйра анализдеп, балаңызга жалкоо сапатты пайда кылганга сиз өзүңүз түрткү болгон жоксузбу? Ошолорду карап коюңуздар. Ассаламу алейкум, менин кызым 8 жаш, адамдарга тез аралашпайт, тил табыша албайт дейт. Адамдарга 8 жашар кызыңыз мындай да, эгер биз өзүбүз дагы апалар адамдар менен жакшы аралаша албаган болсок, дайыма адамдардан шектенебиз, мени кагып силктечи, мени эч ким кошпой койсо, сөзүмдү укпасачы дегенде, апалардын өзүндө дагы адамдарга болгон бир ишеничсиз, шектенүү көз караштары көп болгондо, биз балдарга ачки катарыбызда, ачки сыяктуубуз. Балдар биз аркылуу бул жашоону тааный баштайт, адамдар менен аралашып баштайт биз аркылуу. Ошондуктан биз өзүбүздү дагы бул жерде адамдар менен болгон көз карашыбызды түздөшүбүз керек. Саламатсызбы Анажи, менин 7 жаштагы кызым көп ыйлайт, кийимин таппай калса дагы эч кимге айтпай, ичине салып ыйлай отура берет дейт. Бул жерде кызыңыз сизге коркот экен да, сизге ишенгенден көбүрөөк коркот экен. Мен ушу кийимди таба албай жатам деп сизге келип айткандын ордуна коркуп ыйлап отура берет. Сен ыйлаба кызым, мен жардам берем сага. Бул нормал эле ыйлаганычы, өзү негизичи. Себеби кийимин таппай калса коркуп кетиши мүмкүн, же сезимдерин ачык айта албашы мүмкүн. Сиз кызыңыздын ишеничине киришиңиз керек. Сиз кызыңыздын ишеничине жакшы кире албай жатасыз. 1-класс бала уруулук кылып баштады, кандай чара көрсөк болот эже дейт. Эмне уруулук кылып атат? Балдар эмне үчүн уруулук кылат?
балдарга биз көңүл бурбай койгондо, жакшы көргөнүбүздү билдирбей, жакшы көрөбүз деп өзүбүз ойлоп коебуз, бирок балдар аны түшүнбөй жаткан мезгилде ата энесинин көңүлүн бурдуруу үчүн урулук кылат. Ата энеси чогуу эле жашайбы же башка жакта атасы башка, апасы башка же мигрант болуп жашайсыздарбы? Андан дагы экинчи себеби чек ара үйдө билинбегенде. Бул менин буюмум тийбеш керек, бул сенин буюмуң. Кичинекейинен балдарды өзүнүн чек арасы бар экен, апанын өзүнүн чек арасы бар экендигин көрсөткөндө, бир сумкага сиз күйөөңүздүн сумкасына барып жөн эле акча алып атканыңызды көрсө, деп ойлошу мүмкүн да, бул үйдөгү сумка, значит баарыбыздыкы экен, мен деле алсам боло берет экен дегендей. Биринчи класста балаңыз кандайча урулук кылып атат. Мүмкүн ал үйдөгү буюмдардын баардыгы мага караштуу, баардыгы бизге караштуу, бул урулук деп деле ойлобошу мүмкүн. Эгер башка жактан алып аткан болсо, анда бала осознанный алат, урулук кылып атканын билет. Анда көңүл бурдуруу үчүн себептери көп негизичи. Балдар эмне үчүн урулук кылат деген менде сабагым бар. YouTube каналда ачык эле акысыз сабактар турат. Ошолорду да бир көрүп койсоңуз, жоогуңузду ичинен тапсаңыз, табышыңыз мүмкүн. 2 жашар кызым майга кулду салып коюптур. Уруп коюп ичиме ачып жасат дейт. Майга кулду. Кумдубу? 2 жашар кыз түшүнбөйт. Мүмкүн болушунча балдарды кармабай турган буюмдарды бий керек. Мындай нерселерди биз өзүбүз жакшы текшеришибиз керек. Кызыгып ар нерсени кылып көрүшөт да бул балдарчы. Менин балам 7 жашта өзүнө жакпаган нерсени кылбай, жакпаса эл менен аралашпайт. Туура эле, Элнура, жакпаган нерсесин эмне үчүн кылыш керек? Жакпаса эмне үчүн эл менен аралашыш керек? Балдардын темпераменти ар кандай болот, мүнөздөрү ар кандай болот. Кээ бир балдар эл менен аралашканды жакшы көрөт, кээ бир балдар эл менен аралашпай, өз алдынча болгонду жакшы көрөт. Өзү менен өзү ой жүгүртүп, өзүнүн ойлору менен жашайт да. Мындай балдарданчы туура тарбияласаңыз, окумуштуулар, жазуучулар, бир нерсени ойлоп табуучулар чыгат да. Себеби ал балдар башкача ойлонот. Тиктокчулар экранды басып отурабыз, жүрөкчүлөрдөн чогултуп отурабыз. Сиздердин суроолоруңузга жооп берем азыр. Ассаламу алейкум. Менин 3 жашар балам сүйлөйт, укпайт, кыйкырганда араң карайт, эмне кылам дейт. Балага сүйлөрдөн мурунчу баягы алыста туруп эле кыйкыра бербейчи. Өтө көп сүйлөгөн апаларды дагы балдары сөз укпай калат да. Биз күңкүлдөй беребиз го. Муну кылбай коюпсуң, тур, сууну төгүп кел, же муну алып кел балам деп мындай. Кечке эле сүйлөш керек, тарбиялаш керек деп эле сөз деп эле сүйлөй берген болбойт да, биз өзүбүздүн сөзүбүздүн баркыбызды кетирип жатабыз. Так, даана жумшап сүйлөбөйбүз. Сааттын чыкылдаганда эле угулуп калат да, биз сааттын чыкылдаганына маани бербейбиз го. Саат чыкылдап атат деп көңүл да бурбайбыз. Сиз мааниси жок көп сүйлөй берген болсоңуз, анда балдарга биздин сөзүбүз маанисиз болуп калат. Балдар сөзүбүздү укпай, тоготпой калат. Кыйкырганда коркуп кетип тура калат да. Багып алганмын, кызды 2 жашар бирөөлөрдү ээрчи берет, мээрим жетишпейби дейт. Багып алганмын дейт. Бала ээрчи берет өзү негизи, мээрим жетишпейби. Сиз өзүңүзгө өзүңүз толук кандуу ишенбей атат окшойсуз, мээрим бере албай атам деп ойлоп атат окшойсуз. Мээрим өзүнүн балдарына деле жетишпей калган көп эле учурлар болот. Мээримди толук бериш үчүн айтып кетейин сиздерге, лайфхак деп койсом да болот. Мээримди толук бериш үчүн сөзсүз кучатташыңыз керек баланы, дене менен физический байланыш болуш керек. Баарлашуу болуш керек, сүйлөшүү. Балам, мен сени жакшы көрөм. Сен эмне кылдың? О, молодец, сен ушу гүлдү жасап койдуңбу? Мындай баарлашуу сөз менен, эмоцияларды алмашуу. Үчүнчүсүндө ошол эмоционалдык байланыш. Балаңыз күлгөндө кошо күлүп, о, сонун окуя болуптур. Балаңызга ал нерсе укмуш болуп көрүнүп атат, сизге мындай күлкүлүү эмес эле болушу мүмкүн, бирок балаңыз күлүп сүйүнүп аткан болсо, анда сиз да кошо балаңыз менен кошулуп, сүйүнүп, күлүп коюшуңуз керек. Эгер балаңыз кайгырып аткан болсо, анда кайгысын тең бөлүшүңүз керек. Мына ушул 3 байланыш чогуу кеткенде балага мындай мээримди жеткизе ала турган болобуз да.
рахмат сизге, ден соолукта болуңуз, көп пайда берип жатасыз дейт. Аллах үчүн жакшы көрөм сизди дейт. Рахмат. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы. Айзада суроо бериптир. Менин 5 жаштагы кызым ыйлай берет, тынбай постоянно. Эмне себептен болушу мүмкүн? Бат нештен сиздин курска катталдым, жардам берет деген ойдомун. Иншаллах дейт. Кыздын ыйы түрлүү себептер менен болушу мүмкүн. Кызыңыз өзүнүн көңүлү жаккан же бир нерсени өзүнө көңүлү жаккан бир нерсени түшүндүрө албай аткандыр. Курста суроо жооп болобу сиз менен дейт. Ооба болот. Ой кыздар, курсту жакшы эстетип койдуңуздар, 25-inde эртең курс башталат. Номер таштасаңыздар, азыр биздин менеджер кыздар отурат, сиздер менен байланышабыз. Номер таштасаңыздар, туура таштасаңыздар, кээбиркилерге баягы WhatsApp чыкпай калат экен. WhatsApp номериңизди таштасаңыздар, сиздерге байланышат. 850 сомдон эртең курсубуз башталат. WhatsApp группадан суроо жооп ачылат. Сөз түрдө суроо жооп болот, баарлашабыз. 8 сабак түз эфирден 2 бонус сабак запись берилет, 10 сабак аласыздар, окшойт. Өзүңүздөрдүн 10 сабактын ичинен көп бала тарбиялоо боюнча көп маалыматтарды алып чыгасыздар деп ишендире алам сиздерди. 1,5 жаш балам жинденип дейт, кантип токтотсом болот дейт, жинденип дейт. Айтып атпаймынбы, балдар сезимдер да, бул аябай жини келип атат, ачуусу келип атат. Токтотом деп эле аракет кылбашыбыз керек биз. Ошол терс сезимдер менен жашап өтүш керек балачы. Менин 12 жашар балам оюн айтып атып эле ыйлап жиберет, анан ачуулуу, эмне кылсам болот дейт. 12 жашар балаңыз болсо чоңоюп калыптыр да, өзү негизичи оюн айтып ыйлаганы. Бала өзүнүн оюн айтып түшүндүрө албай атат, же баланын оюн акырына чейин сиздер укпай койгонсуздар. Сүйлөбөчү деп же башка кетесиздер, же башка бирөө сөзгө аласып кетесиздер. Өткөндө бир консультация келгенде кыз айтып атпайбы? 12 жашар кыз экен. Мен сөзүмдү ата энем угушун каалайм. Мен сүйлөп атып эле калып кетем дейт. Башка сөзгө буруп кетишет. Менин сөзүмдү аягына чейин укпайт, анан кийин отуруп алып ыйлайм дейт да. Балдарды биз сөзүн аягына чейин угушубуз керек, апалар. Алар деле бизге бир нерселерди айтып бергиси келет. Оюн айта албайдыр, акырын сүйлөйттүр, сөздү алыстан баштайттыр. Чыдап акырына чейин угуп коюңуздар. Бул балдар үчүн өтө маанилүү нерсе да. Балдардын сөзүн угуучу. Өзү окуган мектептен башка мектепке которулду эле дейт. 1 жыл бою мага жакпады деп окуй койду дейт. Ошо мектепке которулганда да балдар бесира кыйынчылыктарды баштан өткөзөт да. Мектеп которгон аябай оор да, апалар. Мен өзүм 3-4 мектеп которгонмун да. Балдарды эч качан мектеп котортурбайм деп ойлочумун. Балдарымды дагы аябай көп мектеп котортуруп калдым. 1 класстан 11 класска чейин бир мектептен бүткөн адамдарга аябай суктанат болчумун да. Ошон үчүн балдарды мектептен мектепке которгондо дагы балдар менен сүйлөшүш керек, даярдаш керек аларды. Кандайсыздар дейт Аймерим, жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Экранды басып отурабыз. Азыр бош эле болуп калсаңыздар керек, же иш кылып угуп атасыздарбы? Эгер бош болсоңуздар, экранды басып угабыз кыздар. Айрыкча TikToктон көп экранды басканда башка адамдар көбүрөөк көрөт экен. Ассаламу алейкум, кызыбыз бирге чыкканда чет жака барып иштеп келели деп жатат. Алтайга кандай карайсыз дейт. Жок. Чогуу алып кетиңиздер кызыңызды. Чогуу болгонуңуздар эле жакшы. Кийин аябай өкүнүп каласыздар. Азыр мен канча жылдан бери апалар менен иштеп келе жатам. Балдарын таштап кеткен апалар ушунчалык өкүнүшөт. Ушунчалык. Эч мен жакшы эле кылган экенмин деген апаны уккан жокмун. Салмасызбы, биз үйдө 5 бир тууганбыз. Мен эң чоңмун, 24 жаштамын, 2 укам, 2 сиңдим бар дейт. Жакшы. Акыр күндөрү ата энемин акыркы күндүккө урушчу болду. Биз эмне кылсак туура болот дейт. Ата энемин акыркы күндүккө урушчу болду. Ата энеңиз урушчу болдубу? Нура, ата энеңиз урушчу болду. Мен жакшы түшүнбөй калдым. Тийбейби деп кыжалатмын. Эмне кылсам туура болот дейт. Тийбейби деп кыжалатмын. Акыр күндө ата энем менен акыркы күндүккө урушчу болду. Биз эмне кылсак туура болот? Сиңдилериме зыяны тийбейби деп кыжалатмын дейт. Ата энеңиз көп урушчу болду.
сиңдилериме зыян тийбейби деп жатасызбы? Албетте сиңдиңизге деле, сизге деле зыяны тийиши мүмкүн. Эгер ата энеңиз көп урушуп берген болсо, сиңдилериңиз турмушка чыкканда күйөөлөр ушунтип урушуп бериш керек экен, бул нормалдуу нерсе деп ойлоп калышы мүмкүн. Же үй бүлө кургандан коркуп калат да. Мен үй бүлө курсам эле ушундай уруш талаш менен жашайынбы деген сыяктуу. Үй бүлөсүнөн көп уруш көргөн кыздар турмушка чыккысы келбей көпкө чейин токтотуп кармап жүрө беришет да, мындай турмушка чыкпайчы. Кызым 3,5 жаш сүйлөшпөй калды, 2 жашка чейин жакшы болчу, сүйлөйт эле дейт. Сүйлөшпөй калган болсо, сиздер өзүңүздөр сүйлөшпөй калдыңыздар окшойт кызыңыздар мененчи. Үйдө отуруп эле иштесе болот, албетте үйдө отуруп деле иштесе болот. Азыр онлайн иштер көп. 1,5 жаш балам окудум бул суроону. Менин балам 4 жаш, өзү менен өзү сүйлөшүп ойнойт, көп көчөгө чыгып ойнобойт дейт. Ооба, мындай балдар деле болот. Өзү YouTube каналымдачы темпераменттер жөнүндө сабактарды өткөнмүн да, акысыз эле ачык эле турат. Флегматик, сангвиник балдар кандай болот, ал балдарга кандай биз мамиле кылышыбыз керек. Ошолорду бир сыйра көрүп койсоңуздар, апалар, аябай жакшы. Эгер группада болсоңуздар, группаларга жөнөтүп коем, бирок курстарым башталгандан кийин жөнөтөм. Эртең курс башталып кетти, только курска көңүл бурабыз. Курска катышкан кыздар, курска катышып элек болсоңуздар, бүгүн катышып үлгүрүп калыңыздар. Эртең кечки убактыңыздар бар, баасы болгону 850 сомдон. Андан сиздерге, андан сырткары бул китебимди электрондуу форматын сиздерге белекке берем. Окуйсуздар, сабактар сакталат. Көп маалымат аласыздар, суроо жооп болот WhatsApp группадан. Курска жазылам дегендер, номериңиздерди калтырыңыздар. Биздин менеджер кыздар сиздер менен байланышат. TikTok сиздер дагы номер калтырсаңыздар болот, сиздер менен дагы байланышабыз. Ооба, албетте үйдө отуруп иштегендер аябай көп. Үйдө отуруп иштейт дегендерге дагы эч ишенбегендер бар экен. Азыр мүмкүнчүлүктөр көп да. Онлайн курстар менен, мындай онлайн сатып, ар кандай иштер көп чыгып атат го. İştesеңиздер болот, аракет кылсаңыздар эле. Ассаламу алейкум. Рананча дейт, мурун канай бергендин психосоматикасы кандай жашта балам мурду? Байсадан баары жакшы деген дейт, Личкаңызга жазып коем психосоматикасын. Мага жазып коюңуз, Саламатсызбы же, менин 5 жашар кызым аябай тентек, кандай кылба, мындай кылба десем кайра эле унутуп, ошону жасай берет. Кол дагы сүйлөйт, токтоло, көп дагы сүйлөйт дейт, токтолобу дейт. Токтолот, ооба, албетте. Тентек, андай кылба, мындай кылба деп тыйган, кечке тыя берсеңиз, ал сизди баягы тоготпой калат да. Сиз деле мааниси жок эле кылба, андай кылба, мындай кылба дей берсеңиз болбойт. Эмне үчүн кылбаш керек? Эмне үчүн кылыш керек? Ошолор деле кайталап түшүндүрүп койсоңуз, тез токтолот кайта. Бул тентек кыздарчы, баланы тартынбаган өзүнүн сөзүн ачык айткан болуш үчүн эмне кылыш керек дейт Кызжыбек. Балдарыбыз мындай да, кээбир балдар өзүнүн арадан тартынчаак болот. Атасы тартынчаактыр, же сиз тартынчаактырсыз, же өзүңүздөр шустрый болсоңуздар, балаңыздар тартынчаак болуп калган болсо, ошо өзүбүздөй кылабыз деп эле кыйнай берген болбойт да. Баланы кандай болсо ошондой кабыл алганга аракет кылышыбыз керек. Бирок тартынбаган дегенде өзүнө ишенбеген балдар бар, уялчак балдар бар. Тартынган, эмне үчүн баягы сөзүн ачык айта албайт? Шылдыңдап койгонсуздар же сынап койгондорсуздар, биринчи бир сөз айтканда, же аягына чейин укпайсыздар сөздөрдүчү. Баланы аягына чейин сүйлөтүш керек, бир суроолорду берип, үйдөн мындай тартынбаган сөздөрүн ачык айта ала турган кылып сүйлөтүшүңүз керек да. Үйдө сүйлөтпөсөңүздөр көчөгө чыгып деле сүйлөй албайт да, кыйналат, тартына берет. Рахмат, тиктоктогулар подарок жөнөтүп атышат го, рахмат сиздерге. Ранаже, балам ыр бийге жакын эмес, бирок кураганга, бат жатаганга, бир нерсени курап чачып ондогонго, өзгөчө машиналарга жакын, сабакка кызыгышы мүмкүнбү дейт. Ооба, Элнура, сабакка кызыгышы мүмкүн. Баягы жаттаганга кыйын болсо, бир нерсени курап чачып дейт балаңызда. Таланттуу балдардын белгилери деген сабак өттүм го, ошолорду көрсөңүздөр аябай кызыктуу сабак, алар дагы. Сабакка кызыктырганда биз алдын ала
мектепке азыр эми каникул болуп калды, балдарыңыздарды 1-класска алып барган балдарыңыздар болушу мүмкүн. Алдын ала үйдө мектептер жөнүндө жакшынакай окуяларды, өзүңүздүн башыңыздан өткөн кызыктуу окуяларды айтып беришиңиз керек. Мектеп балдарга эмне жардам берет? Сабакты эмне үчүн жакшы окуш керек? Кызыктырып, балдар 1-сентябрды күтүп, сүйүнүп бара турган болуш керек да. А мен көпчүлүк апаларды көрдүм, отуруп алып, ой, бул эжеке сабак берет экен, айылда айрыкча барып калганда, ушул да сабак берет экен, кандай сабак берет? Мектеп эптемели болуп калды, андай мындай деп. Эч кылса эжекелер китептер жөнүндө жаман сөздөрдү айтсаңыздар, үйдө сүйлөшсөңүздөр, бул мектепке эч кандай зыян алып келбейт, сиздин өзүңүзгө гана зыян алып келет да. Балаңызды мектепке болгон жек көрүүсүн пайда кылып жатасыз. Окууга болгон, ошо бара электе эле эжекелерине болгон жек көрүү пайда болуп атат да. Бала ошо эжекелерин жакшы көрүп, эжекелерин тилин ала турган, суктанып, эжекелер көптү биле турган болуп, суктанып, көздөрү жалдызлап барыш керек да. Экскурсия кылып келиңиздер. Мына мектеп, балам, аалам жолун ачуучу мектеп. Мына сени билимдүү кылып, дүйнө жүзүн көрсөтүүчү, сенин алгачкы кадамдарың, сен өнүгүп өскөнүң ушу мектептен башталат. Сентябрдан ушу мектепке келебиз, сонун жаңы кийим алып беребиз, жаңы портфелдерди көтөрүп келип, ушул жерден окуйсуң, тамгасын тааныйсың, кел ага чейин биз дагы тамгаларды таанып баштайлы деп мектепке болгон сүйүүсүн орнотушубуз керек да. Сабак башталды, сабак бул окууга барат деген сыяктуу. Азыркылардын сабагы кыйын экен, мен түшүнбөйм, сабагын караш керек экен, сен кара, мен кара болуп талашат экен да баланын сабактарынчы. Албетте бул бала каяктан сабакка кызыксын анан кийин. Баланы эмне менен биринчи тааныштырбайлы биз. Баланын эсинде кала турган кылып, позитивдүү кылып тааныштырышыбыз керек да. Кызым бар. Болуу үчүн дейт. Эжем Осияга берилип жинденгенде балдарымды каргап алуудам, кантип тилди тыйсам дейт. Никак не получается дейт. Жаман экен да каргап алганыңызчы. Каргаган сөздүн таасири деген жөнүндө угуп коюшуңуз керек экен да. Биз сөз деп сүйлөй беребиз го, сөздүн да таасири бар да, сөздүн да энергиялары бар. Ошол нерселер мындай өзүнүн таасирлерин берет. Бир сөздү 40 жолдон ашык айтсаңыз, ал сөз жашооңузга келип калат деген дагы бизде хадистерде жазылган. Ошолорду сиз сөздүн күчү деген жакшылап угуп коюңуз. Сабактар бар, сөздүн күчү деген таасирленесиз. Банда маалымат кирмей сайын, ал эмне үчүн караганыңыздын жаман экендигин билгениңизде гана сиз ал нерсени токтотосуз да. Азыр анын канчалык жаман экенин, терс таасирлерин билген жоксуз да. Ошон үчүн ачууңуз келгенде, берилип жинденип кеткенде сүйлөп кое бересиз. Балам 10 жашта, орусча сүйлөп, ой жүгүртүп орусча тил көрөт, көп виртуалдуу жашоодо жашагандай балдарга көп аралаша албайт дейт. Балдарга аралаштырыңыз, ойнотуңуз, кызыктырыңыз. Кызым 7 жашта, аябай без помощная, кантип үйрөтөм дейт. Кундуз кызыңыздычы азыр бир нерсени жумшаңыз, ошол нерсенин иштин аягына чыксын. Өзүнө ишеним пайда болот да. Мен ушул нерсени өзүм кылдым. Же бир жака өзү барып келсин, мындай жакыныраак жерге магазингеби же ушундай өзүнө ишенимди пайда кылгандан кийин экинчисин баштайсыз. Өзүнө ишеним болбой атат да, сиз өтө гипер опека кылып койгон окшойсуз, өтө камкордук кылып, бардыгын өзүңүздөр кылып. Сигарет чеккен баланы кантсек болот, 7-класс дейт. Сигарет чеккенде жаңы эле көрдүңүз да, 7-класс болсо кичинекей экен. Паника кылып, урушуп, кыйкырып бул баланы сигаретин таштата албайсыз. Жакшы сүйлөшүп, сен акылдуу баласың, мен сага ишенем балам. Сен өзүң көрүп аткандасың интернеттерден, ден соолугуң таза болсун десең, спортсмен, кийин өнүгүп өскөн, жакшы ийгиликке жетем десең, анда сигаретти таштаба, ден соолуктарыңды канчалык бузат бул сигарет деп түшүндүрсөңүз болот да. Баягы сүрөттөрүн көрсөтүңүз, өпкөгө кандай зыяндарын берерин көрсөтүңүз, анын эч кандай пайдасы жок дегенди айтыңыз да. Ошол сигаретке көз каранды болуп кетет. Сигарет баланы башкарып коюп атат да. Сен сигаретти башкара аласың. Мындай отуруп эле сүйлөшүш керек. Урушуп, бул
коркуткан менен бекитип деле чеге бериши мүмкүн да. Бала ичинен өзүнүн совести менен таштаганга алып келишибиз керек. Бул жакшы жардам берет апалар. Балам аналыкта өткөндө бир кыз дагы айтат да, ал 6-классында сигарет чегип баштаганда апасы сигарет таап алыптыр сумкасынан. Анан апасы сигарет таап алгандан кийин кызына айтыптыр, жок, бул сигарет сеники эмес, мен сен чеккениңе ишенбейм. Себеби сен акылдуу кызсың, мектепте жакшы окуйсуң, сен гимнастикаларга катышасың. Ушундай акылдуу кыз кантип эле сигарет чексин? Сигарет только зыян алып келет. Жок, бул эжемки же подушкалардыкы болуш керек. Мен жүрөгүм тынч, мен сага ишенем, кызым деп кеткенден кийин мен бир уялдым дейт. Аябай уялып, сигареттерди таштап ыргытып, ошондон кийин мен оозума алган жокмун. Апамдын мага ушунчалык ишенгенин көрүп дейт да, мен аябай уялдым дейт. Ошондон кийин мен вообще сигаретти оозума алган жокмун дейт. Көрдүңөрбү, биздин ишеничибиз балдарга ушунчалык. Эгер ошол кезде кызды урушканда эмне кылат болчу? Наглый кайта чегип алат болчу да. Ассаламу алейкум, 3 жаштагы кызым сийип кое берет, күндүзү да түнү дагы дейт. Азыр баягы памперстерди карап эле мындай балдардын гашокко отургузууну биз өзүбүз баштабай атабыз да. Гашокко отургузганда үйрөтүп башташыбыз керек. Кичинекейинен отуруп 1,5 жаштан баштап тозуп дегендей, сууну көп ичилгандан өзүбүз тез тозуп, гашокту муздакка отургузбаш керек. Көбүнчө апалар гашокто койгондо дагы чоң үйүнө эле коюп коюшат экен да. Биякта чай ичип отурат же чоң үйүндө басып жүрөт, а кичинекей кызды отургузганда дагы мындай көрүнүшү кыйыныраак болуп калат. Гашок деле өзүнүн ордунда, ошо уборный деле туруш керек. Жакын ванна жакта же чекер жакта атайын местосы болуш керек. Гашокко үйрөтүү деген сабактар бар, кыздар. YouTube каналда акысыз, бекер сабактар толтура, кирип бир сыйрадан көрүп чыксаңыздар болот. Курска келсеңиздер, бардыгын чекеден ошол таап өзүм жөнөтөм. 6 жашар классым аябай назик. 6 жашар класстагы. Аябай назик, көп ыйлайт дейт. Аябай назик, көп ыйлайт. Көп ыйлаган болсо, кыз бир нерселерди түшүндүрө албай атат да, өзүнүн оюндагысын айта албай атат. Же сезимтал, сезгич да, аябай боорукер. Мен Бишкектемин кыздар, ооба. Бишкектемин. Жеке консультацияларды алсаңыздар болот. 1 саатына 1,5 миңден. Эртең курсум башталат. Ийгиликтүү бала деген курсум башталат. Канткенде ийгиликтүү балдар тарбиялайбыз. Ыйдын пайдасы, ыйдын кандай пайдасы бар? Ушул 10 тема өтөбүз кыздар. 10 темада 850 сомго катышып койсоңуздар, бул маалыматтар сиздердин миңиңиздерде өмүр бою калып кетет. Номер таштасаңыздар, биз байланышабыз. Номер калтырыңыздар, биздин менеджерлер сиздер менен азыр тыпылдап байланышып чыгышат. Эртеңки курска катышып үлгүрүп калыңыздар. Саламатсыз, менин балам 9 класс болот, переходный возраст болуп жатат, телефон менен кечке ойноп отурат. Мен жумшасам кыйкырып нерв болот. Кол көтөргөнгө чейин барат. Ой, астафуралла. Гүлбара, кандай кылсам болот дейт. Телефонго көз каранды болуп калыптыр да, Гүлбара. Балаңызчы, телефонду кармаба десеңиз, сизге кол көтөргөнгө чейин барабы? Атасычы, атасы. Атасы тарбияга катышып жатабы? Номерлери кабыл атат, менеджерлер алып атса керек. Ассаламу алейкум, баланын түнт болуп калышынын эмне себеби бар дейт, себеби эмнеде дейт. Гүлбара, сөзсүз келиңиз, курска келиңиз, консультацияга келиңиз же балаңыз караңызчы, кол көтөргөнгө чейин барып аткан болсо бул өтө эне үчүн сизди эне катары түшүндүрөм да, жүрөгүңүз ооруп атат да сиздинчи азырчы. Оор нерсе да энегечи бул. Ушунча чоңойтосуң, ушунчалык болгон нерсеңи берип келатасың, бересиң, жедиресиң, кийиндиресиң, анан эле сага корондоп кол көтөргөн болсо жүрөгүңдү бычак менен тилгендей болот да бул нерселерчи. Аракет кылыңыз, 16 жашар кеч эмес, кеч калган жоксуз. Суроомо жооп берип коюңузчу дейт, жогоруда калды дейт азыр. Тап көрүнбөй калды го, Рахима, мага сурооңуз. Балдар түнт болуп калуунун себеби эмнеде? Түнт болуп калгандыгынын себептери эле биз балдарды укпай койгондо да. Балдарыбыз бир нерселерди тыпылдап сүйлөгүсү келет го, аябайчы. Жаш балдарды консультацияга алганда сүйлөшөм да, сүйлөшкөндө айтат да, мен укпайт, мен айтсам түшүнбөйт, мага ишенбейт,
Анан карап туруп апасын ишенбей атат, чөйрөт эле ишенбей атат, бала өзүн өзү жабылып баштайт да түнт. А кээ биркилер нарагынан түнт болот. Атасы түнтүр же апасы уругунан деп коебу. Же баланы биринчи баягы өзү сүйлөп, жакшы бир нерселерди айтып бергенде шылдыңдап койгонсуздар же сынап койгонсуздар. Ой айта берет экен да, же бири-бириңерге карап мимикалап койгондо дагы бала дароо жабылып калат да, кой. Мен туура эмес сүйлөп алат окшоймун деген сепчи. Себептери өтө көп. Түнт балдар жөнүндө дагы сабактар бар. Эфирлер турат YouTube каналдачы. Саламатсызбы же, мен 4 уулум бар, бири-бири менен бир тууган болуп боор оорубайт. Кандай кылам бири-биринин күйүндө болуш үчүн дейт. Атайын ушул бир туугандар жөнүндө сабактар бар. Бир туугандарга күйүмдүү болуш үчүн мен күнүгө эле кайталап келет да, мен эфирдечи бир сөз эле кайталагандай боло берем да, баягы суроолор окшош келет да. Анан күнү эфирини көргөндөргөчү кызыксыз болуп кетет да, окшош эле суроолор келе берет. Мен жооп бере берем дегендейчи. Бир туугандар психологиясы деген сабагым бар. Көрүңүздөр ошону. Саламатсызбы, менин балдарым өтө эле чыр, өздөрүнүн айтканын кылдырат, кылбай койсоң ыйлап ынжый беришет дейт. Балдар болушунча аракет кылышат өздөрүнүн каалоолорун аткатканга. Бардыгын эле биз баш ийип эле аткара бергенге да болбойт. Бардыгынын нормасы болуш керек, чек аралары болуш керек. Кызым 7 жашта, өзүнүн жашынан кичине кыздай. Аябай бул суроо болду. Сүрөт боюнча бир сабак алсак болот эле дейт. Ооба, берем. Менин да оюмда бар ошол жөнүндөчү. Менин балам өзү менен өзү сүйлөшүп, көп ойнойт, балдарга кошулат. Ой, суроолор кайталанган эле суроолор болуп атат го, Саламатсызбы, орус класста окуган балдар ата-энеге күйүмү жок болуп калат дей беришет. Кандай кылып тарбия берсек ага ата-эненин сөзүн уккан балдардай болот дейт. Жок, мен буга кошулбайм. Орус класста окуган балдар эле ата-энеге күйүмү жок болуп калат дегенге кошулбайм. Ата-энеге күйүмдүү балдарды көрүп эле жүрөбүз. Орус класста окуса дагы, кыргыз класс бүтүп деле ата-энесине күйүмсүз болуп калгандарды деле көрүп жүрөбүз. Бул тарбиядан. Сиз өзүңүз үлгү болуп, өзүңүздөн чоңдорго кандай мамиле кылып жатасыз, кайын журтка кандай мамиле кылып жатасыз, өзүбүз үлгү болуп да көрсөтүшүбүз керек. Балдар менен ушул мамилелер тууралуу, мамилебиз жакшы болуш керек, көбүрөөк баарлашыбыз керек. Кыз багып алууну каалаган ата-энелер кандай жолдор менен асырап алса болот 2-3 жаштан үйдө дейт. Билгендер болсо жооп берип коесуздар. Менин кызым көп тарынат дейт. Канчанчы кызыңыз көп тарынат? Кызыңызды көбүрөөк эркелетип коюңуз, кызыңызды сүйлөшүп, кучактап коюңуз. 4,5 жаштагы кызым 3,5 жаштагы баламды кечки урат, тиштей чимчитип уруп да жакшы көрүп да айтыгы болбойт дейт. Кызганат экен да. Бир туугандардын кызгануусу болот. Биринчи бала төрөлөт да, мисалы үчүнчү, биринчи балаңызда төрөлдү, ушу бир туугандар жөнүндө кичине айтып берейинчи. Биринчи бала келгенде эмне болот? Сүйүнөбүз бардыгыбыз. Атасы кубанда, апасы, тайыны, тайата, чоң ата, чоң энесинен бери үйгө бир ханыша келгендей тосуп алдык. Баарыбыз жакшы көрүп жатабыз. Жыргап эле баардын сүйүүсүн кабыл алып атканда эле экинчи бала келип калды да, үйгөчү. Баягы өзүнүн хандыгын алдыргандай болду, креслосун алдыргандай. Сүйүүсүн бөлүшүп жатат. Бала үчүн, чоң бала үчүн бул нерсе оор. Экинчи бала келип эле кичинекей болуп эле бардыгы анын көзүнө айланып калышты. Чоң бала өзүнө көңүл бурулбагандай болуп, бир сыйра аябай психологически оор болот да. Бир өткөндө бир орус психологдун сөзүн угуп калдым, ал эмеге салыштырыптыр. Силердин күйөөңөр экинчи аял алып алган элестеткиле жаман болосуңар го дейт да, ал чоң бала да ушундай болуп атат деп ушуну салыштырып коюптур да, аябай эме кылдым эле. Ушунчалык кабыл ала албай кыйналат да, сүйүп баягы бөлүшкүсү келбей кыйналат. Чоң балага көбүрөөк көңүл буруп коелу ошол мезгилдердечи. Кичинекей бала уктап турат, анчалык деле мындай көп биздин эмебизге көңүл буруубузга, ал менен сүйлөшүүбүзгө зар эмес болот го кичинекей ымыркай мезгилиндечи. Ал уктап атканда сиз чоң балаңызды уктатып, кучактап, аны көтөрүп, көбүрөөк көңүл буруп коюңуздар. Экинчи баладан кийин үчүнчү бала келет го. Үчүнчү бала келгенде экинчи бала биринчи баладагыдай кыйналбайт апалар. Ал себеби чоң баланы көрөт да, дейт да, чоң баланы карап туруп ориентир алат да. Мен сен менен алек болом, шашпай тур. Булар атам менен апамдар бул кичинекей менен өздөрү боло берсин дейт дагы. Ортончу бала
чоң баланы карайт дагы. Чоң баланын ачуусуна тиет, чоң баладан өтүп кетем деп атаандаша чоң баладан жакшы болгонго аракет кылат. Карап көрсөңөр, экинчи балдарыңар, ортончу балдарыңар чыйраагыраак болот. Чоң балдар кичине оозун ачып, бир нерсеге көпкө чейин аракет кылып жетсе, экинчи балаңар ал нерсеге тез эле жетип коет. Чоң байкесине, чоң эжесине атаандашып атып эле кичине чыйраагыраак болуп кетишет да буларчы. Эң кичинекей балдар болсо, мен сизди Иорданиядан угуп жатам, бизде шам болуп калды, тамак жасаганда угуп жатам, сабактарыңыз өтө сонун дейт Ханафи айым. Машаллах, сонун Иорданияда сонун жерде экенсиз да. Эң кичинекей балдарыбызчы, алардан кийин эч ким төрөлбөгөн үчүн эң кичинекей балдар кыйналбайт, кызганып. Биз кичинекей балдарыбызды жөн гана бар болгон үчүн жакшы көрөбүз. Ал кичинекей балдардан эч ким эч нерсени талап кылбайт, жөн гана жүрө берген үчүн. Кичинекей балдар ар бир адамга кандай мамиле кылышын билет. Чоң балага, ортончу балага кандай мамиле кылышын билет, ата-энесине кандай мамиле кылышын билет. Алар адамдар менен кийин баарлашканда да кыйналбайт да. Себеби үйдө ар түрлүү жакшы курактарын менен мамиле кылып көнүп калган. Кичине балдардын бир эле эмеси зеригишет, андан эч ким талап кылбайт. Биз жөн гана бар болгондо сүйүнүп эле жүрө беребиз да. Анан алар зеригип, мага да ишенсе, мага да бир талаптарды койсо деп күтөт да. Ошон үчүн кичинекей балдарыңыздарга да ишенип, талаптарды коюп, сен дагы бул ишти кыла аласың, сен мындай колуңан келет деген сөздөрдү көбүрөөк айтып турушуңуздар керек. Аллах разы болсун, өмүрүңүз узун болсун, элге пайдаңыз тийип жүрө берсин дейт. Амин, амин. Сизерге да Аллахым разы болсун. Жакшы сөздөрдү жүрөгү таза адамдар, жакшы адамдар гана чыгара алат да өзү негизи. Күйөөм кайната кайнем балдарымды бар жерде бизде жүрө берет, сен иште дешет дейт. Күйөөм кайната кайнем балдарымды бизде жүрө берет, сен иште дешет дейт. Сен иште дегенде баягы 5-6 айга таштап кетүү эмес. Эгер 5 саатка, 8 саатка иштесеңиздер болот. Кээ бир апалар бар, балдар менен 24 саат бою чогуу отурат, бирок балдарына толук кандуу көңүл бере албайт. Мээрим бере албай жатат. Балдары менен бир эле үйдө крышада чогуу жашап атат деген эле аты болбосо, балдарына жакшы мээрим бере албагандар бар. 8 саат иштеген апалар бар да, билем. Эртеден кечке иштешет, бирок ошол 6-да үйгө келет же 8-де үйгө келет, балдарына ушунчалык сонун көңүл бурат, 2 саат көңүл бурат. Ошол 24 саат круглосуточно чогуу болгон апалардан да көңүлдү жакшы буруп койгондо балдарды сонун тарбиялап жатат да. Бул жерде убакыттын санына эмес, биз сапатына көңүл бурушубуз керек да. Сапатына. 12 саат сапатсыз эле, жөн эле аны кылба, муну кылба, чайды төктүң деп ызылдаган убакыттан көрө 2 саат келип туруп балдар менен сонун оюндарды ойноп, күлүп, сезимдериңерди бөлүшүп, жомокторуңарды айтышып, сагынышып, жаңылыктарыңарды бөлүшкөн 2 сааттык убакыт мына ошол 24 сааттын жаап кетет да. Бул жерде убакыттын сиздер баягы санына карабаңыздар, санына, сапатына караңыздар. Иштеген апалар да аябай сонун балдарына укмуштуудай кылып тарбияларды берип атышат. Кечке үйдө отурган апалар тарбия бере албай жаткандар толтуруп бар болуп атат да. Мен тилим аябай болуп калды го. Ысыкөлгө барып келдик бүгүн. Эртең менен барып, азыр келип калдык. Ички эмоцияны кантип сыртка чыгарса болот? Балдарымды жакшы көрөм, бирок ачылып эркелете албайм дейт. Апалар эмне үчүн ички эмоцияларын сыртка чыгара албайт? Себеби алар кичинекейинде чыгара алган эмес. Кичинекейинде чыгартканга мүмкүнчүлүк болгон эмес, сизди да тыйышкан да. Азыр эми келиңиздер, балдарыңызды азыр уктап атканда эркелетели, Бир англиялык окумуштуу врач болгон, өзүнүн больницасы бар. Ал оорулуу балдарды дарылап, кайсы балдар көбүрөөк ооруйт экен дегенде энеси баягы сезимдерин ачык айта албагандар же өзүн күнөөлүү сезгендер көбүрөөк ооруйт экен деп изилдетчи. Анан апаларга тапшырма берет да. Ойноп жүргөндө эмес күндүзү. Баардык балдар жатканда, кечинде ушундай азыр уктап жатканда жанына барып сүйлөйсүңөр деген, 5 сөздү сүйлөйсүңөр деген. Чын жүрөгүңөрдөн чыксын, бир 2 мүнөт эле жанына отуруп алып, 1,5 саат ыйлакта бармаганыңарды айтпагыла деген. Жөн гана чын жүрөгүңөрдөн чыгарып, ар бир уктап аткан балаңардын жанына барып, сен
кичинекейсиң, мен чоңмун деп айткыла деген да сөздөр бар да. Ошондо бала мен кичинекеймин, апам чоң деп сизге болгон ишеними артат дейт да. Ишеним баштайт. Баягы уктап атканда дагы денеси ошол сөздөрдү угуп өзүнө сиңирип алат дейт. Сенин кыз болсо кызды айтасыздар, эркек бала болсо эркекти айтасыздар. Сен эркек бала болуп төрөлүп калганыңа мен аябай кубанычтамын. Сен кыз болуп төрөлгөнүңө мен аябай кубанычтамын. Сени ушунчалык биз күткөнбүз. Баягы кокусунан боюңарда барса уул болуп калса экен деген, кыз болуп калышы мүмкүн, же кыз болсо экен деген уул болуп калышы мүмкүн да, ошолордун деле бир таасирлери тиет. Ошон үчүн өзүнө сен кыз болгонуңа мен кубанычтамын деп айтып койгула дейт да, кечиндечи. Мен сени аябай жакшы көрөм деп айтыңыздар. Ушу сөздөрдү күнүгө азыр балдарыңыздын пешенесинен өп кайталап коюңуздар, 12 жашар балам тез сүйлөйт, сөзүн түшүнбөй калам, түшүнбөй атам дей берсем, балам кыйналып кетет, түшүндүрө албай, бул ооруга киреби, кайсы кимге кайрылсак болот дейт. Кандай түшүндүрө албайт? Так сүйлөбөйбү же сөздөрү бирикпейби бири-бирине? Түшүнбөй жатам десеңиз, эгер сөздөрдү так айта албай аткан болсо, логопедке апарасыз. Эгер ойлорун бириктире албай аткан болсо, анда сиз балаңыз менен акырын мындай шашпай сүйлө балам деп сүйлөтө берсеңиз, ойлорун толуктап чыгарганга үйрөнөт. 8 жашта балам бар, ал өтө көп телевизор көрөтпү? Телевизор. Өтө көп телевизор. Рана же кандай кылсам балдарым бир айтканда туруп калат, жумшасам дейт Жамиля. Кече эфирде көргөндөр түшүнсө керек, бул суроолорго келгенде аябай сүйлөштүк эле го. Бир айтканда туруп калат, жумшасам деген бул идеалдуу баланы ар бир апа каалайт да. Ар бир апа. Бирок мындай балдар бар эми, жок дебейм. Бирок ушу бир айтканда туруп эле жумшанып кала турган балдарды мындай кыялданбай эле коюңуздачы. 2 жолу айта бериңиздер, 5 жолу айта бериңиздер, эми сиздерден эмне оозуңуздардын жели кетип атат. Балдар алаксайт да, бала балалыгын кылат. Ойноп атат, же телефон көрүп жатат, балдар менен сүйлөшүп жатат. Бир нерсени карап, жөн деле мындай канкайып деле, бир жалбырак деле карап, даракты деле карап, балдар ойлонуп кетет да. Жалбырактардын ар бир нерселерин кыймылдап, биз байкабаган нерселерди балдар байкайт да. Ошолор менен ойлоруна кирип кеткенде биз балдарды жумшайбыз. Жумшаганда балдар ошол оюнан дароо чыгып эле биздин сөздү уга албайт. Биз биринчи жумшаганда алар дагы деле ошол оюнда жүргөн болот да, ойлонуп аткан оюнда. Экинчи жолу айтканда кичине чыгыш керек болот. Балдар ошол оюнан чыгып бизге көңүл бургуч чагында бир канча убакыт келет. Биз ошол учурда 5-6 жолу кайталап ийебиз да. Өзүңүз деле кыйнап, балаңыз деле кыйнап, бир айтканда кылдырам деп эле уруша берген болсоңуз, анда сиз балдарды солдат кылып аласыз да, бир мындай. Сиз деле солдат эмессиз. Эгер балаңызды бир айтканда кылсын десеңиз, жанына барып жумшаңыз. Балам деп колунан кармап көзүңүзгө карадыбы? Анан мага мындай кылып берчи деп айтсаңыз болду. Бир айтканда бала макул деп барып кылып келет да. Алыста деле кыйкырып койгонуңуз, анда бала түшүнбөй калышы мүмкүн. Баланын ою башка жакта болушу мүмкүн да. Боюнда барда эч кимге айтпа десе, бала кийин сүйлөбөй коебу, бала өзүнө алып айтпай турушум керек деп. Жок, мындай ырым-жырымдарга мен эме кылбайм, анча боюнда барды эч кимге айтпай туруш керек. Бала сүйлөбөй калат. Боюмда бар десе, бала сүйлөбөй калат экен. Жок, андайлар болбойт. Барыбыз эле мактанып алабыз го, дароо элечи. Бою төрө көрүнөт деле да ичиң чандайт, мисалы үчүн. 5-4 жаш эркек балдарым бар, көчөдөн ыйлап келе берет. Мен урушуп коем, жалоп кылба деп турабы дейт. Жок, урушпаңыз. Жалоп эмне үчүн ыйлап келдиңер? Сураңыз. Анан балаңыз мени ушундай кылышты, оюнчугумду алып коюшту десе, бул менин оюнчугум деп айтпайт белең. Сен өзүңдүн оюнчугуңду коргогонго акың бар. Же сен бирөөнүн буюмуна тийишпегин деп мындай жол көрсөтүңүз да. Эмне үчүн ыйлап келди? Себебин билишиңиз керек да, ошого ылайыктап мындай жол көрсөтүп коюңуз. Бул балаңыз көчөдөн ыйлап келгени сиз жалоп кылба деп урушуп койдуңуз да. Жалоп кылып келген жок да, балаңыз, апа мен балдар менен ойной албай атам. Мен достошо албай атам, апа мага жардам берчи.
мага бир туура жол көрсөтчү деген жан дүйнө кыйкырыгы болуп атат да балаңыз. Анан сиз жок баш жалып кылба деп эле басып койгонуңуз болбой калат. Сертификат берилбейт кыздар. Эми 10 күндүк курста окуп алып эле сертификат берилген өтө туура эмес болуп калат. Канча жылдан бери окуп келатам, бир алтын методду кармай элекмин го мен деп ойлойм да. Бул нерселер методдор, бир методду эле колдонсок балдарыбыз гений болуп кетсе, бир методду колдонсок эле, таблетка издегендейбиз да, бир таблетканы ичип койсок эле же балдарыбыз бир айтканда угуп кетет, жүгүрүп кетет. Жок. Дайыма биздин аракетибиз керек да. Майда күнүгө кылган аракеттерибиз керек. 5 жылдык университетти бүтүп, андан кийин академияны окуп деле мындай жоопкерчиликте мен сиздерге сертификат берсем, башка жака сабак берсеңиздер, кокусунан туура эмес жак берилип калса, алардын деле жоопкерчиликти мойнума алып алам да. Азыр өзүбүздүн балдарыбызга жакшы тарбияларды берип, мындай билгенибиз менен бөлүшүп тура берели. Сертификат берип калчу да күндөр келип калаттыр. Атайын бир өзүм кандидат наук болуп, бир профессорлук наамды жактап, илимий иштеримди жактап, анан ушул детский психолог апаларды көпкө окуткум келет, оюмда бар да, бирок анчалык нерсеге эме келатам да, азырчы аракет кылып келатам. Биринчи өзүм ошол наамдарды алып алайын, анан мен сиздерге чекеден ушундай кесиптин ээси болгонго сөзсүз жардам берем деген ойлор бар. Сертификат, дипломдор берилет деген ойлор бар. Кудай буюрса ошого жетебиз. 10 курска сертификат бериш бул опасный. Аракет кылбайсыздар де, 10 күндүк курста окуйсуздар, сабакты күнүгө көрбөйсүздөр. Түз эфир деп сурана беришет бардыгы. Түз эфир кыласың, биринчи күнү бардык оптум келет. Ошондо да бардык эмес. Экинчи күнү азаят, үчүнчү күнү, төртүнчү күнү өткөндө бир айлы сабак. Акырында 2-ден 3-тен эле адам келип калды. Тапшырма бересиң, балдарыңар менен ойногула десиң, эч ким ойнобойт да. Мындай аракетибиз жакшы болбой атат да. Аябай аракетчил апаларды көрсөк сүйүнөбүз, албетте. Жакшылап аракетибизди кыла берели, апалар. Ранажа WhatsApp'тан личкаңызды окуп коюңузчу сураныз дейт. Кайта окудумбу? Эгер окуган болсо, ачылып калган болсо таппай калам. Эми WhatsApp'ка ушунчалык көп каттар келет. Директке каттар келет. Каттарды окуп эле отура берген болсомчу, мен иш кылбашым керек да. Анда мен деле тамак кылам, үй жыйнайм, окум бар, окуйм, Куран үйрөнөбүз. Бүгүн патага барып келдик, Куранга айыл апа деген бар, ушундай көчөдө телефон карай албайм да, көңүлүм айланып кетет. Ошон үчүн кичине суроо жооп тургочу, кечирээк жооп берем. Бирок жооп бергенге аракет кылам да, болушунчачы. Бирок көп каттар ачылбай турат. Караган сайын жүрөк өйүп коюп жүрөбүз. Кызым 4 жаш болду, жакшы сүйлөй элек дейт. Азыр Нургүл балдардын сүйлөө речи кеч чыгып атат да, 4 жашта, 5 жашта кеч чыгып атат. Бул уже нормалдуу нерсеге айланып баратат. Кызым китеп окуйт, түшүнүн айта албайт дейт. Сиз биринчи түшүнүн кантип айтыш керек? Сиз биринчи айтып бербейсизби? Чогуу окуңуздар, анан ошол суроого жараша айтып бериңиз. Түбүндө суроолор болот, сиз же суроо бериңиз, анан чогулуп айтып үйрөтүңүз. Ата-энеси алыста жашка шаарда окуган, башка шаарда окуган учурда кантип тарбия же мамиле кылуу жөнүндө кеңеш айтып коесузбу дейт. Эгер ооба, бул Динара ата-энеси алыста, баласы алыста, балдай мигрант апаларга дагы кыскача бир кеңештеримди айта кетсем, эч качан балам биринчи чалсын, балам менин ден соолугумду сурасын деп отурбаңыздар. Апа болгондон кийин сиз дайыма балаңызга биринчи чалыңыз. Балаңыздын сабагы канчада башталат, канчада бүтөт, эртең кайсы майрам болот, балаңыздын бир маанилүү даталарын эстеп коюп эскертип туруңуз. Эмнени кийип бардың балам, кээ сүйлөшөлү, тапшырмаларыңды чогуу аткаралыбы? Бүгүн бул китепти чогуу окуйлу же бул передачаны чогуу көрбөйлүбү? Анан талкуулайсыздар. Телефон аркылуу дагы тыгыз байланышта болуп туруңуздар. Герк апалар өзү жазбайт, өзү чалбайт дейт. Ушул эң биздин катачылыгыбыз. Эмнеге бала алыста жүрсө,
сизге жазыш керек. Сиз өзүңүз жазыңыз, чоң адамсыз. Сурап туруңуз, эртең менен будильник болуңуз, мектептен кайтканда чалыңыз. Саламатсыз Паранажа, мен 16 жаштагы кызым уктаганда сара кылып койгонун билбей калат, дарылаттым, окуттум, болбоду дейт. Жанара, Энур эскенде кызыңызчы канча жашынан бери бир күнүбү же күн алыспы? Энур эзи жакшы кылса болот, психологко бара элек кезде, дарылаттыңыз, бөйрөгү жакшы, табарсызда шамалдаш жок, баары эле жакшы болуп атат, анда сиз психолог менен иштешиңиз керек. Эмне үчүн кыздар энурез болот, балдар, кыздар 16 жаштагы, бул уже чоңоюп калды, эртең турмушка чыгыш керек. 16 жаштагы, 17 жаштагы азыр энурез балдар аябай көп кайрылат да. Себеби энурездин ата-эне көп урушканда, үйдө түшүнбөсүздөр болгондо, кыз дайыма тынчсыздануу менен жүрөт. Дагы урушуп кетсечи, эми бир эле себебин айттым да, бул эле себеп эмес, себептери көп албетте. Кыз тынчсыздануу, кыжалачылык, коркуу менен жашайт. Денеси дайыма мындай напряженностьта жүрөт да, түнү жатканда мындай денеси бошошуп калганда зарасы чыгып кеткенин билбей калат. Анан экинчи типтер бар. Түнү туалет издейт да. Түшүндө аябай көпкө чейин туалет издеп туруп, туалетти таап туруп зара кылганда төшөгүнө кылып салганын билбей калышат. Эгер кызыңыз туалет издей турган болсо, айтыңыз. Сен күндүзү туалетти көпкө издебейсиң, туалет каерде экенин билесиң. Эгер түшүңдө мындай көпкө чейин туалет издеп аткан болсо, анда зараңды чыгарбай кармаганга аракет кылып, өзүңдү мындай ойготконго аракет кыл деп айтсаңыз болот да. Бул метод да жакшы иштейт. Ушуну рилске айтып чыкканда аябай көп туура эмес түшүнгөндөр болду. Энурезди билбегендер бар да. Туалет издеген болсо айтыңыз. Көпкө туалет издеген болсо, болушунча зараңды чыгарбай кармаганга аракет кыл депчи. Ассаламу алейкум, мен 2 эркек балдарым кечке жалап кыла берет дейт. Урушуп коем, эркек жалап кылбайт деп туурабы дейт. Ушул окшогон суроого жооп бердим, Мен кызым 9 жаш, 5 жаш, 4 жашта балам, колумда 9 айлык балам бар. Мээрим берип жетише албайм, мени кучактабайсың, өппөйсүң, мени жаман көрөсүң дей берет дейт. Оода көрдүңүздөр, балдар кичинекейинде айтат. Ушундепчи, мени кучактабайсың, өппөйсүң, мени жаман көрөсүң дешиби? Ошол мезгилде сиз убакыт таап, кучактап коюңуз. Эми кучактаганга секунд эле кетет го. Ар бирин бирден жалгыз жүргөндө айрыкча. Бири-бирине көрсөтпөй эркелетип койсоңуздар, баардыгы ченен мени жакшы көрөт деп сүйүнүп жүрө беришет. Бири-бирин көзүнчө эркелетсеңер, баарыңар жакшы көрөм деп ош айтып койгон болбойт да. Буларгачы ар бири өзүнчө бир вниманияны каалайт. Биз чоң адам болуп туруп деле внимание каалай беребиз го. Мага сүйлөсө экен депчи. Убакыт таап коюңуз. Мен өзүм башталгыч класс мугалимимин, балам кичине оюнкарак болуп кетет да, ошого кичине ойлонуп калам да, болбосо аракети өтө жакшы дейт. Энура, балдар оюнкарак да, оюнкарак болот. Бала балалыгын кылат дегендей. Оюн биз тоготпойбуз, оюндарды, оюн алаксытатпалан деп ойлойбуз, бирок ушул оюн аркылуу балдарыбыз келечекте кесиптерди тандайт, адамдар менен баарлашканды үйрөнөт. Көбүнчө ушул балдарды жакшы ойнотуп, чогуу ойнотуп койсоңуздар, ушул оюн аркылуу баланы жакшы жакка өнүктүрүп, өстүрүп кетсек да болот да. Биз кандай оюндарды ойногонду да билбейбиз да, көбүнчөчү. Зеригебизби азыр? Интернетте көп да, негизи оюндарчы аябай көп. Ошолорду алып, балдарыңызга ылайык келген оюндарды чогуу ойносоңуздар болот, өнүктүрүп өстүрүш үчүн. Кичине эле башында аракет кылып коюңуздар, балдарыңар кичинекей мезгилиндечи. Сөзсүз берекесин көрөсүздөр. Аракет кылбай эле ойнобойсуздар, сүйлөшпөйсүздөр, кучактабайсыздар. Мен өзүм депрессиядамын, мен өзүм убактым жок деп эле шылтоо кыла бересиздер да. Анан кийин балдар чоңойгондон кийин кыйналып калып атасыздар да. Бүгүн биз ошо көлгө патага барып келгенде тааныштарыбыз бар, досторубуз болчу. Кызы кичинекейинен эле мени көрүп аткан болсоң, окусунан бурулуп салам. Кичинекейинен ойлонуп баштаган мен, кызым Россияда жашашат да, Москвада жашашат. Орустарга кошулуп бейбаш болуп кетпеш үчүн мен мусулман, тартиптүү, тил алчаак, жаман жолдо жүрбөгөн кызды тарбиялаш үчүн эмне кылышым керек деп ойлонуп, мен биринчи өзүм намаз окушум керек деп биринчи өзү намаз баштап жолука келди. Мен кызыма өзүм үлгү болушум керек. Мен өзүм жылаңбаш жүрүп, мындай жүрүп алып кызымды кантип абийирдүү бол, жолгорон, намаз оку деп кантип айтам мен өзүм кылбай туруп деп биринчи өзүнөн баштады.
жолук окуп, тахажжудду калтырбай окуйт. Жүзү аябай нурланып калыптыр. Бүгүн барып айттык, жүзүң аябай нурланып калыптыр. Тахажжудду тым калтырбайм дейт. 5 мал намаз биякта калсын, түнкү тахажжудду калтырбай окуйт. Анан кызы чоңоюп бойго жетип калганда кызына мечитке алыс болбосо алардын үйүчү. Канча каттадым дейт да, машинасы жок мезгилде машиналар менен анысы менен каттап, Куран үйрөтүп, курстарга алып барып, жакшы азыр эми 9-класстагы кызы эми ушунчалык ыймандуу кичинекейинен ойлонуп аракетти баштаганда алдын ала биз эмне кылып атабыз? Качан жаман терс жүрүм турумун көргөндө, каяша айтканда, сигарет чеккенде гана баса калып атабыз да, биз пожарный болуп атабыз да, пожарный өрт чыкканда гана келип баса калабыз. Биз ошол өрттү чарбаш керек, алдын ала ойлонбой жатабыз да. Ошолорду ойлонолу. Биз баламы жакшы тарбиялаш үчүн эмнелерди кылышым керек? Балаңыз кандай болушун каалайсыз дегенде көп сапаттарды айтышат да, балам акылдуу болсун, ийгиликтүү болсун, ыймандуу болсун дейбиз. Бирок ошол баланын ыймандуу болушуна биз кандай аракеттерди кылып жатабыз? Өзүбүз бир үлгү болуп бере алып атабызбы? Жалган сүйлөбө дейбиз, өзүбүз жалган сөз кошкон жокпузбу сөзүбүзгө? Ушуларды дагы биз өзүбүз да үлгү болуп беришибиз керек да балдаргачы. Биздин айткан сөздөрүбүзгө караганда биздин өзүбүздүн үлгү болгон жүрүм-турумубуз балдарга жакшыраак таасирин берет. 6 жашка чейин бала биздин жүрүм-турумубуздардын баардыгын сиңирип ала берет да. Ошол сиңирген нерселердин баардыгын бала өмүр бою колдонот жашоосундачы. 1 саат болуп калыптыр, 1 сааттан да өтүп кетиптир. Сиздер менен коштошом. Азыр Венера Бокотаева атыбыз эфирге кирет. Кеттик баардыгыбыз оптом ал жакка өтөлү. Анын сабактары да өтө сонун болот. Баардыгыңыздарга бейпилтүн кичинекей балдарыңыздардын жанына барып, мен сени жакшы көрөм деп айтып, быйтыйган беттеринен өп коюңуздар менин атыман. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.